диспетчерлерди ушу чогултуп, биздин иш-чара, иш жүзүндө таанышуу, бүт иш жүзүндө таанышуу, алар менен мамиле түзүү, Кыргызстандын ичинде болуп турган диспетчерлердин ичинде турган суроолорду ушул жерден обсуждение кылуу, обучение өткөрүү. Анан бул иш-чарага биздин кошуна мамлекеттерден Өзбекстан, Фергана шаарынан келди, Таскент шаарынан келди, Казакстан шаарынан келди. Алар менен дагы ушул бизде линия бар, ошол линия менен аркылуу иш жүргүзүү. Бүгүнкү семинарда эң биринчи Чакан ГЭСтин башкаруу бөлүмүндө тааныштык. Биздин генеральный директор Шакиржан Саид Булатович болду. Андан кийин 3-чү ГЭСте бизден производствону тааныштырдык, диспетчерский службаны. Мына бизде малый ГЭС бар. Бул биздин тарыхый ГЭС болот. Малый ГЭСти көргөздүк. Азыр болсо бизде 5-чи ГЭСте тааныштык. Биз жерде солнечный плавучий станция бар эле. Жалпы кубаттуулугу боюнча 100 киловатт. Бул келген диспетчерлерге өтө кызыктуу, маанилүү өткөрүп атат семинарлар. 5-чи ГЭСти көргөзүп, бул жерден обмен опыт алмашып, иш тажрыйбаны семинар өткөрүп жатабыз. 0,4 киловольт менен сразу келет. На данном проекте. Ушул проект АБВР менен өткөн пилотный на 100 киловатт. Таш көмүр ГЭСтер каскадынын башчысы болуп иштеймин. Мында бизде Чакан аба электростанциясынын семинары болуп өттү. Семинарда аябай жакшы таасир калтырды. Себеби бул биздин энергия системанын башталгандагы ГЭСтер экен аябай. Эски ошондой болсо дагы Чакан ГЭСтин жааматы ГЭСтерди иштетип, элибизге энергия системага салым кошуп жатышыптыр. Чакан ГЭСти көрдүк, ГЭСти көрдүк. ГЭС боюнча ГЭСтин бул тарыхый башталышы кантип пайда болгону бүт баарын көрүп, таасирленип, аябай жакшы маанайда өттү. Камбар ата 2 ГЭСтин ыкчамдар тобунун башчысы. Биз ошо Кара Көл шаарынан атайын семинарга келип атабыз. Кыргызстан улуттук тармактар ишканасы менен биригип, ачык акционердик коому биригип, ушу семинарды уюштуруп, ушу семинар өтүп жатат. Семинар жогорку деңгээлде өтүп жатат. Семинарга азыр Чакан ГЭС уюштуруп, ошо Чакан ГЭСтин бардык ГЭСтерин көрүп чыктык. Бардыгы ушу эски оборудование, эски электр жабдуулар экен. Ошо бардыгы реконструкция болсо деген ойдобуз.